Ошондон Бехлил деген алым өткөн, бардыгыбыз билебиз. Бехлил деген алым. Күндөрдүн бир күндө Басра шаарынын көчөлөрүнөн бир көчөдө өтүп келе жаткан учурда жаш наристелер көчөдө жаңгак жана бадам менен чүкө ойноп жатат. Ашык ойноп жатты чүкө. Ошол эле учурда аладан дагы жашыраак наристе жолдун боюнда чыркырап ыйлап жатат. Аны көргөндө Бехлил алым жакшы ниет кылды. Бул жаш наристе. Булар чоңураак экен. Мында жаңгагы жок окшойт. Ушул жаңгагы жогдан ыйлап жатыптыр. Мен ушунун көңүлүн көтөрүп коеюн. Ушуну сооротуп коеюн. Ушул жаш наристени кубандырып коеюн. Я Алла. Эгер жетим болгон болсо, жетим ыйласа асман менен жер титирейт деген урматтуу тууган. Ошондон сооп каякта экенин билет алым. Келди дагы жаш наристеге айтты: балакайым, ыйлаба. Жүр, мен сени базарга апарып көп жаңгак алып берем, сен дагы келип ушулар менен биргеликте ойнойсуң деди. Дегенде жаш наристе карап туруп айтат: башы жок акмак. Сен бул жашоого ойнош үчүн келдиңби деди да. Алымды уруша баштады. Алым таң калды. Анан эмне үчүн келгенбиз? Биз бул жашоого Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ибадат кылыш үчүн келгенбиз. Ойнош үчүн келген эмеспиз. Сен муну каяктан билесиң? Десе жаш наристе дейт: Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Момундар сүрөсүнүн 115-аятында айткан: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун." Маниси, котормосу: инсандар, Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жөнөкөй эле жаратып койгон. Биз эми кайра Аллахтын алдыга кайтып барбайбыз деп ойлойсуңарбы? Деп Алла Кур'анда айткан. Ушул аятта мен билем, Аллах Таала бизди жөнөкөй ойнош үчүн жараткан эмес, ибадат кылыш үчүн жараткан деди. Муну укканда Бехлил алымдын чачы тик турду. Алым айтты: балакайым, сен өтө илимдүү экенсиң, сен өтө алым экенсиң. Мага жакшы насааттарды айтып бергин. Дагы эмне кылышыбыз керек деди. Ушул жерден арабтар айтат: "Ла танзур иля ман якул, унзур иля ма якул." Сен сүйлөп жаткан адамдын өзүгө караба. Жаш бала болушу мүмкүн, аксакал болушу мүмкүн, туура илимдүү болушу мүмкүн, илимсиз болушу мүмкүн. Бирок эмнени сүйлөп жатат? Бай болушу мүмкүн, кедей болушу мүмкүн, аппак болушу мүмкүн, капкара болушу мүмкүн. Эмнени сүйлөп жатат? Ошого кара, ошондон пайда аласың дейт урматтуу. Же сүйлөгөн сөздөн зыян аласың, же сүйлөгөн сөздөн пайда аласың. Ошону карап туруп, ал жаш болсо дагы аят хадисте айткандыктан алым андан насаат сурап жатат. Мага дагы насаат айткан, эмне кылайын? Жаш наристе ал насаат сурашы менен жөн турбастан Аллахтын улуктугуну 12 сап ыры менен айтып, Аллахтын улуктугун ыры менен айтып, Я Аллах, Аллахтын улуктугуну 12 сап ыры менен айтып, Аллахтан корккондуктан жаш наристе эси болуп калды да. Жаш наристен эси болуп калды. Аны жерден алып, бетиндеги чаңдарын сүртүп, ал жак бул жак кылганча жаш наристе кайрадан өзүнө келди. Өзүнө келгенден кийин алым айтып: балакайым, мынча сен Аллахтан коркосуң. Сен азыр жассың, сага күнөө дагы жазылбайт, сооп дагы жазылбайт. Бар ойной бер. Деди эле жаш наристе ачууланып туруп, Бехлил алымга айтты: "Тез көзүмө көрүнбөй жок болуп кет." Дуястуда деди. Эмнеге? Себеби жаш наристе dedi. Эмнеге? Алым тагы эмне үчүн? Дегенде жаш наристе dedi. Себеби мен энекем ар дайым очокко жана тандырга от жакканда көрүп билип жүрөм. Эң биринчи майда чырпыктарды алып келип жагат. Качан чырпык күйүп кызыганда чоң жыгачтарды, чоң дөңгөчтөрдү алып келип жагат. Мен ушундан билем, эгерде мен ушул жаштыгымдан ибадат кылбастан дүйнөдөн өтүп кете турган болсом, эртең күнү Аллах Таала дозокко таштаганда эң биринчи мага окшогон жаш наристелерди таштайт. Качан дозок өтүп күйүп кызыганда сага окшогон чоң кишилерди алып келип таштайт. Мен ушундан коркомун. Мен ибадат кылышым керек деди. Муну укканда Бехлил алым дагы жүрөгү титиреди. Айтты: балакайым, сен акыйкатта илимдүү экенсиң. Айт мага дагы насаат айт. Мага дагы айтып бер. Дегенде жаш наристе энди Аллахтын улуктугуну 4 сап ыры менен айтып жатат. Анын ыры кандай болсо болуп калды, жүрөккө күнөө толуп калды, көздөрдөн жаш чыкпастан муз болуп тоңуп калды. Мен жаш жигит болсом Аллахтан коркуп ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Мен жаш жигит болсом чыркырап ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Дегенде Бехлил алым мен дүйнө жыйнап жүрөткөмүн деп эси болуп калды. Ал эси болуп канча саат жаса жатты, ордунан туруп караса, жаңгак ойногондор дагы эле ойноп жатат. Бирок жаш наристе жок. Бул окуяны айтуудан максат, урматтуу бир тууганым, акыйкатта жаш болушуңуз мүмкүн, возрастыңыз келелек болушу мүмкүн. Бирок ушул бойдон дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, эртең күнү тозокко түшкөн дөңгөч болуп калыш коркунучуңуз бар.